Жаз айыл турмушу өз нугунда уланып жаткан кез. Бирок Абдумомун Токоев үчүн бул мезгил жайга даярдык көрүү дегенди билдирет. Андыктан каарманыбыз жайлоого алмаш кыз буюм болгон чанач жасоо менен убара. Алай районунун Жошолу айылынын тургуну. Чаначты ыштоо, жасоо жол жобосун мыкты деңгээлде өздөштүргөн. Bunu echkini soyup, tuyuk soyat, echkini tuyuk soyup alıp durup, anam bir gün suga salıp, anan onun jibitip duran jünün kırıp alazın, lezba ıslanma bıçaktardı kurçutu alıp durup, anan keyin bir 5-6 gün iyileybiz. Ay pışı kayış kılıp iyilep, su çıkıp irip, üzülüp ketpeye de iyilep durup, anan özü çanaç appak bolot, appak taptaza olgandan keyin anan ışka koyabız bunanday kılıp. Бир эле чаначты ыштап жасоого 15 күндөй убакыт талап кылынат. А бирок каарманыбыздын үй бүлөсүнө жайлоодо колдонуу үчүн 4-5 чанач керек. Анткени кымыздын нукуралыгын сактап калууда чаначты ар бир 5-10 күндө жаңылуу абзел. Чанач жасоо Абдумомун мырзанын ата мурас өнөрү. Bunu dele özü negizi ilgerten beri geletken biz dele şu bizden en kişine gence şu yerde kalat. Anam bizden üyrenip, anam biz de üyret otağız dedim bularga mınanda iştaysın, mınan tıkımız kılasın dep erişip жүрөбүz. Oşlar üyrenet, oşlarga kaltırabız, taştayız. Bizden 4-5 çanaçты жасалып кетебиz dedim, bunu az kaldı жайлоого. Кыргыздын улуттук суусундугу болгон мына ушул кымыз деги эле эмнеде сакталат? Көпчүлүгүбүз эле билбешибиз мүмкүн. Ал жөнөкөй эле колдо жасалган чанашта жасалат. Азыр учурда каарманыбыз Абдумомун ага дагы чанашты кантип жасайт? Ушул туурасында бизге маалымат берет. Деги эле аны жасоодо өзгөчө отун сөзсүз түрдө биринчи орунда талап кылат. Отунду негизинен бөлүү карагаттан, анан дагы табылгыдан ышташ керек. Болбосо башка отундан эч бир ыш жүрбөйт. Мен учурда Абдумомун ага жардамдашып, ушул отундарын кыргып берип жатам. Абдумомун Токоевде өзгөчө чанач ыштоо ыкмасы деле жок. Эчкинин териси күйүп кетпөө үчүн алгач жерди очокчо казып, акырындык менен ыштоо жумушу түтүкчү аркылуу жиберилип аткарылат. Кургак отунду колдонуу максатка ылайык болот. Устанын айтымында сапаттуу чанач жасоого майлуу семиз эчкинин териси талапка жооп берет. Туш келген эле жаныбарлардын териси аталган буюмду жасоого, ыштоого туруштук бере албайт. Эгерде ишталган боюнча коюп койсо бир айга жакынга чейин деле туруп калат. Анан ол иштелип кеткен болсо жакшы болбой калат. Onu баягында жаңыдан алмаштырыш керек, тынбай. Каарманыбызга кол кабыш кылган уулу Нургазы дагы атасынын жасаган эмгегине дыкаттык менен көңүл буруп, өздөштүрүүгө жетишкен. Жайлоого даярданып атабыз. Атаман үйрөнүп атам. Жакында жайлоого кетебиз. Бейлер талада азыр. Ошо бейлер тууса эмеге талага жайлоого көчүп кетебиз. Ошого чанаштап даярданып атабыз азыр. Канча чаначты ылайыктап өзүңө ылайыктап жасап алсаң иштей берет. 5 чанач жасасаң да эгерде чанач атайын жасалгандар бу жерде чоң орогөл алып 10-15 чаначта иштай беришет. Коюп алыпчы. А биз эми өзүбүздүн жекече тирилигибизге ушул кичинекей эле неме менен болот. Сапаттуу анан көп убакытка жете турган чаначты ыштоо үчүн дагы бир жагдайды унутпоо абзел. Кымызды ойдогудай сактоо үчүн жаңы чаначты сары майга бышыруу керек. А бул техникада каарманыбыздын жубайы Зыйнат эже пайдалуу эрежелерди көрсөтүп берүүгө үлгүрдү. Сары майды күйгүзүп алып, анын ичине куюп, анан кийин кымызды куйсак, кымызыбыз аябай мындай жакшынакай болот да. А эгерде ону майлабай эле жөн эле жасасак, кымызыбыз суюп, жакшы даамын бербейт. Бул кымыздын немеси майлап жанакындай үстүнө кара майларды куюп койсок, кымызды ичкен киши дагы аябай неме болот да. Анан эгерде уларды жасабасак, кымыз башкача жыттанып калат дагы, кымызыбыз вообще неме вкусун жоготот. Бул өнөр илгертен бери атадан балага мурас катары өтүп келет. Кыргыздын нукура унутулуп бараткан мындай өнөр ээлерин аруак колдоого аларлык. Анткени тарыхыбыз, маданиятыбыз майда бирок маанилүү иштерден башталат эмеспи? Абдумомун ага күнүнө 2-3 гана мына ушул чанашты ыштоого жетишет. Бала кезинен үйрөнгөн ата кесиби мына ушул балдарына дагы үйрөтүүнүн алдында турат. Буюрса азыр бирөөн биз чогуу Абдумомун ага менен биргеликте бүтүрдүк. Эмесе мына ушул кымызды бышырып, аны жасоо үчүн мыкты деңгээлде даяр болду десек болот. Улан Мамашеров, Эмил Каныбеков, Илимбек Эмилбек уулу, Таң нуру программасы үчүн.